Таң Мана программасы өз көрсөтүүлөрүн улантат. Бизде дагы бир тамашалуу дуэт деп айтсак болот. Буга чейин биздин Таң Мана программасында Таңкы тамаша аттуу рубрикабыз бар болчу. Дал ошол рубриканын ошол тамашалардын автору Нурбек Юлдашев жана Айгерим бизде конокто. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кутман таңыңар менен. Кутман таңыңыздар менен. Рахмат. Кош келиңиздер. Негизи бул адамдар элдердин маанайын ар дайым көтөрүүгө аракет кылышат да, күлдүргөнгө аракет кылышат, өмүрлөрүн узартканга аракет кылышат. Өзүңүздөр кандай, маанайыңыздар жакшы бүгүнкү? Кудайга шүгүр, рахмат. Учурдан пайдаланып, жалпы New TV көрүүчүлөрүнө кутман таңыңыздар менен демекчибиз. Анан албетте сиздерге чоң рахмат, ушинтип бизди эл менен байланыштырып, ушул жерге чакырып отурганыңыздарга. Сиздердин дуэтти көпчүлүк билип калды да, Нурбек байке. Таанып калды. Сиздер көпчүлүк учурда тамашаларыңыздарда түгөйлөрдүн, жубайлардын образы менен чыгасыздар да. Анан кандай болуп дуэт болуп, кантип тамашаларды аткарып, кантип бири-бириңиздерди тандап калдыңыздар? Негизи бул идея мурдатан эле бар болчу, башка телеканалдан кичине ойноп көрүп, ойноп жүргөнбүз. Анан карасак, бул дуэт жакшы кетип атат да, элдин арасына жакшы тарап. Тамашалуу аялы күйөөсүнүн ортосунда тамаша аябай көп экен да, бул түгөнбөйт экен. Анан кийин Айгеримди бир Качкын деген киного кастингге чакырып, ошол жерден актёрдук чеберчилиги жагып, сунуштап, бир жыл болуп калды. Бир жыл болду элек, 6 айдан бери экөөбүз дуэт болуп аракет кылып атабыз. Результат жакшы. Жыйынтыгы жакшы. Сиздердин негизи баягы YouTube-тан болобу же болбосо телеканалдардан көргөндө баягы жубайлар деп ойлошот экен. Чынындачы? Ооба. Негизи азыр киргенде сен деле ошентип ойлодуң. Булар жубайбы деп. Көрсө булар жубай эмес эле, кадимки эле кесиптеш экен. Кесиптешпиз. Кудай сактасын ушуга тийген. Менден биринчи айтып ийди, менден биринчи. Негизи ичиңизден айтып аттыңыз. Ичимен айтып келатым эле. Менден биринчи айтып ийди. Айгерим, айтсаңыз, турмуш жолуна аттанбай туруп, мисалы, бирөөгө жубай боло эле, жар боло электе, ушундай бирөөнүн жубайын аткарган кандай экен? Уже даяр болуп калдым. Жубайлыкка деп коесуз. Көп комментарийлер келет да, сен алгандан Кудай сактасын, кобра экенсиң деген сыяктуу. Уже көнүп калдым, бышып калдым. Нурбек байкеде жардам берди. Монтип койсоң, мындай кылсаң, башың монтсаң деген. Көп характерин тапканга Нурбек байке өзү жардам берет. Аялдыктагы характерим, эркек мүнөздүк дагы. Башында кыйынчылык болду, конечно, бирок азыр Кудайга шүгүр, колуман келишинче аракет кылып атам. Үйдөгүлөр кандай кабыл алышты эми? Үйдөгүлөр айылдагылар ушу кеп кылышыптыр. Айгерим эч кимге айтпай күйөөгө тие алыптыр, боюнда бар экен. Төрөп. Азыркыга чейин анча мынчалар ошо ойлойт экен, ушу Нурбекке тие алган экен. Өзүмдүн апам чалып алып, сен кызым, эмнеге айтпайсың? Сен сүйүп калбайсың, ошого тиемин деп чыкпайсыңбы деп. Болбосо Нурбек байкенин сүйүктүү жары, жубайы, буюрса мына экинчи наристели болуп, Нурбек байке куттуктайбыз. Уулду болдуңуз. Кыздуу болдум. Кыздуу болдуңуз. Уулуңуз бар болчу, кыздуу болдуңуз. Рахмат. Жеңекебиз дагы сыналгыны карап отурат болуш керек, Албетте. Ичинен Айгеримди шашпасын депчи жанына отуруп алып. Ошондой ушулар болобу, Айгеримди шашпасын деген? Же эми бул баягы түшүнүү менен караса керек? Ооба, негизи чыгармачыл адамдын келинчеги болуш дагы кыйыныраак да, негизичи. Башында договор менен барсаңыз үйгө барганда көрөсүз. Башында договор менен үйлөнгөнбүз. Келишим болгон демек. Келишим болгон. Мен кол коюлган, печать басылган. Мен кеч келем, эрте келем, кээде таң атпай келип алам. Ар кандай убакыттар болот. Кээде келбей коем, ар кандай убакыттар болот. Ошонун баарына чыдасаң, анан мыкты келинчек болосуң. Мыкты айым экен, анда ошонун баарына макул болуп кол койсочу. Негизи бул жашоодогу бардык эле айымдар мыкты болушат да. Бизге окшогон эркектерге баары эле макул боло беришпейт, билесиңби ошону? Аялыңыздын, келинчегиңиздин шарттары кандай болду эми? Ооба. Сиз го өзүңүзчө кыйын болуп ушундай договор түздүк. Келинчегим шарттары болсо, только мен менен жашашың керек. Болду. Калган шарты жок. Меники болуш керек. Жакшы ата болуш керек. Жакшы ата болуш керек. Менин күйөөм болушун керек. Болду. Калган эмне кылсаң ошо кыла бер. Чыгармачылыкка келсек эми. Кандай бир баягы
тамашаны канча күндө тартып бүтөсүздөр, каяктан тартасыздар, идеяларды каяктан аласыздар? Көбүнчө турмуштан, жашоодон алган идеялар сизде, Нурбек байке сценарийлер. Өзүм башыман өткөн деп койбойсузбу? Негизи ошондой, кээде өзүбүздүн башыбыздан өткөн, кээде мына силерге окшогон достор чалып, телефон чалып айтып калат. Өзүбүз изденебиз, интернеттен алабыз, анекдоттордон алып бир өзүбүздүн менталитетке ылайыктап туруп ойносок, вообще бир башка эле тамаша болуп келип чыгат да. Көбүнчөсү биз жашоодон алынган тамашаларды ойногонго аракет кылабыз да. Анан бир тамашаны негизи ар кандай да майын чыгара тартсаң бир тамашаны бир күндө деле тарта берсең болот. Анан биз көбүнчө бир күндө 3, 4, 5, 6 тамаша тартабыз. Жакшы. Анда азыр жарнамага кезек келип калган экен. Көрүп алалы, андан соң биз маекти улантабыз. Биз менен болуңуздар. Так. Чоң кыз, бери карап туруңуз, бери карап. Чоң кыз. Чоң кыз, бери карап туруңуз деп атам мен. Бери карап туруңуз. Уялба, бери карай бериңиз. Макул, кана, бери карап туруңуз. Кана. Бери карап, ушундай. Айдан чоң кыз, жап-жакшынакай кыз экенсиз кой. Уялбайсызбы? Жап-жакшынакай эле кыз экенсиз. Уялбайсызбы ушу ууруга киргенге? Уялбайсызбы? Эркек болсоңуз бир жолу эле ушу милицияканага келгенчи. Неге кармап келишти сизди бул жерге? Неге кармап келишти? Байке чүчкүрүп алдым да. Чүчкүрүп алдым. Чүчкүрүп койгонуңузга ушу жерге эле алып келип койду анан бул кандай? Жок, просто катуураак чүчкүрүп коюп турдум да. Анан? Тиги кароолчу ойгонуп кетпеди. Ошентпейсизби? Уят дем чоңуз. Неге ууруга кирдиңиз эле? Неге кирдиңиз эле дүкөнгө? Айтпай эле койсом болобу? Айтыңыз, мен бул жака бүт жазышым керек да чоңуз, жазышым керек. Байке айтпай эле коюңчу. Болуңуз, тез. Неге ууруга кирдиңиз эле? Мен студентмин да байке. Ага. Жана эме бар го, көксү бар го. Көксү ырдагам да. Көксү ырдагам. Просто острый көксү алам деп аткам да. Острый көксүнү мен эфирден кийин мен алып берем. Негизи бул аял күйөөсүнөн сырткары дагы ушундай азыр ушундай жанрга да өтүп атабыз. Көксүгеби? Көксүгө. Кечке эле аял күйөөсү болуп ойной бербей, башка жанрда аралаштырып. Ар тараптан ар тарап көргөзүш керек. Ар тарап туруп ойногон. Актёрдук чеберчиликте аябай мыкты экенсиздер да. Эң сонун. Негизи Айгерим келечектеги актриса, сиз? Бүгүнкү күндө студентка көксүйчү эле жүргөн. Урдай эле. Актрисамын, учурда Бибисара Бешналиева атындагы искусство жана маданият университетинде актёрдук бөлүм кафедрасында 4-курсунда окуп атам. Ошо келечектеги пландарым чыгармачылык менен кетем деп Кудайым буйруса аракет кылып атам. Эгер болуп калса, Нурбек байке менен ушундай тамашаларды аткарып, тажрыйба топтоп жүрөсүз. Буйруса, кандай ролдорду жаратсам деген каялдарыңыз бар? Негедир өзүмдү лирический жанрда көбүрөөк көрөм. Драма. Анан ойлойм да мүмкүн ошол ролду аткарсам өзүм максатыма жетем деп. Себеби мен азыр окуу жайда дагы биздин мастерлерибиз мага көбүнчө трагедия, ыйлагандардын ролун көп беришет. Анан комедия жанрын көрдүм, трагедияны көрдүм. Эми буйруса ошол лирикалык жанрда дагы өзүмдү сынап көрсөмбү деген үмүттөрүм бар. Нурбек байке, сиз дал ушундай тамашаларды телеге алып чыгып, көптөн бери тартып жүрөсүз да. Анан негизи сиздин актёрдук ишмердүүлүгүңүз кантип башталды эле? Мен деле мына Айгерим айткандай Бибисара Бешналиева атындагы искусство университетин аяктагам 2009-жылы. Экөөбүздүн агайыбыз, бир агай. Кыргыз Республикасына эмгек сиңирген артист, учурдан пайдаланып бир аз жылга айтып кетели, Эгемберди Чалабаев. Экөөбүз тең. Биз биринчи бүтүрүүчүбүз, булар үчүнчү бүтүрүүчүлөр болуп кетип атышат. Ошондон башталган. Негизи эле мен кесибим деле актер, студент кезде. Мен студент кезинин махабатындагы ролун билет болушуңуз керек. Эй турдаган. Ооба, негизи студент кезден эле кинолорго тартылып баштагам.
Сиздин баягы биринчи жолку баягы элге таанылып, элге баягы төбөңүз көрүнгөн эң ийгиликтүү ролуңуз ошол болгон деп ойлосок болот болуш керек. Негизи мен визитный карточкам десем да болуп калды окшойт. Эң алгачкы Рустам Аташевдин министрдин кызынын махабаты деген тасма болду. Ошол эле жылы кайра Боз салкын. Ошол 2 кино болду. 2 тасма, телефон чалуу бар экен, көрүүчүбүз байланышка чыккан экен. Кабыл алып көрөлү. Саламатсызбы? Алло, саламатсыңарбы? Саламатчылык. Конокторго Нурбекке суроо берейин. Бүгүн менин суроом бүгүнкү күндө азыркы ошо биздин бүгүнкү күндө болсо көбүнчө силер белгилүү адамдар, акчасы бар адамдар өзү жөнүндө кино тартып, ошону кинотеатрларга берип, ошолор эле мындай көбүнчөсү азыркы учурдагы актёрчулук чеберчилиги жок, же актер эмес, мындай ырчылар көп киного тартылып атат да, актёрдун негизгилери мындай көмүскөдө калып калып атат да, таланттуу актёрлор. Ушун негизги кандай деп ойлойсуңар ушул жөнүндө? Силер дагы өзүңөр жөнүндө кино тартсаңар көбүрөөк дагы мындан да белгилүү болот белеңер деген ойдо да. Ушуга кандай карайсыңар? Актёрлор ойнобой, негизги ырчылар дагы башка чөйрөдөгү белгилүү адамдар эле тамашачылар кино тартып белгилүүрөөк болуп атат да, чем актёрлордун чыныгы актер чеберлерге караганда. Профессионал актерлорго караганда дейт. Түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду. Рахмат сурооңузга. Негизи эле туура азыр учурдун талабы ушундай болуп атпайбы? Колунан келген деле, келбеген деле, акчасы бар деле, жок деле, камерасы бар деле, жок деле, баары эле кино тартып баштабады. Бул убакыттуулуу гана нерсе деп ойлойбуз да, себеби убакыт өткөн сайын өзү иргелип калат. Негизи бир убактары деле ырчылар аябай көбөйүп кетпеди эле, билесиңерби? Ошентип эле иргелип калат деп ойлойм. Анан план боюнча биз дагы уже даяр болуп калдык окшойт. Жаңы бир сценарий жазсакпы деп ойлонуп атабыз. Көркөм тасмага. Көркөм тасмага. Ушундай боор дезген бир комедия болуш керек. Ошол эле аял күйөөсүн чагылдырган, мүмкүн азырынча пока азыр идеясын издештирип атабыз. Негизи тартсак болот. Тартып бир көркөм тасма. Негизи өзүңүз комедия жанрына жакынсыз, Нурбек мырза? Комедия жанрында ойноп жүрөм. Анан буга чейин бир да жолу главный роль ойной эле экем да, кинодочу бир да башкы ролду ойной эле экем. Эми аракет кылып көрүш керек. Алдыда албетте. Буюрса алдыда сиздерден ушундай жагымдуу бир боор дезген тамашаларды күтөлү. Ооба. Анда кандай дейсиздер? Дагы бир тамашага кезекти берелиби же мейли? Буларда эми тамаша көп да булардачы. Тамаша көп. Кечке деле ойнойбуз. Анда бул жактан көрбөйлүбү? Экрандан көрбөйлүбү? Кандай дейсиздер? Мен дагы бир тааныштырып өтсөм, актерлор келечектеги буюрса мына элге жакшы тасмаларды тартуулайбыз деп жаткан Нурбек Юлдашев жана Айгерим бизде конокто болушту. Сиздерге чоң рахмат таңкы маанай үчүн, таңкы тамашалар үчүн. Рахмат сиздерге да, ишиңиздерге ийгилик. Ар дайым ушинтип жаркылдап, таң рызкысын эл менен бирге бөлүшүп, ушунга окшогон, бизге окшогон таланттуу элдерди эл менен байланыштырып жүрө бериңиздер. Сиздерден жаңы тамашаларды күтөбүз. Рахмат, айтканыңыздар келсин. Аракет кылабыз. Чыган көксүр dabamiz. Ал эми алдыда дал ушул таланттуу актерлордон, тамаша жаратуучулардан мыкты тамаша болсун. Баарыбыз чогуу күбө болуп, чогуу маанайыбызды көтөрөлү.